Ырчы Бекборбеевдин көрманы менен сүрөткө түшпөй койгон видеосу талкуу жаратып, Ырчы өзү окуя боюнча билдирүү жазды. Кыргыз эл артисти Бекборбиев аны менен сүрөткө түшүүнү каалаган аялды урушуп салды. Бул тууралуу видео социалдык тармактарда талкуу жаратууда. Видеодо Ырчы Бекборбиев тойканалардын биринде ырдап жаткан учурда сүрөткө түшөм деп келген аялды түртүп, урушуп салганын көрүүгө болот. Анда Ырчы: "Эже чыкпаңыз, болбойт. Түшүңүз эже. Мен азыр эле айттым." Буга байланыштуу социалдык тармактын колдонуучулары Ырчы тууралуу терс пикирлерин жазып сынга алышууда. Бул окуя боюнча бүгүн Бекборбиев өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу билдирүү жазып, мындай деди: "Урматтуу баракчамдагы достор, кечеден бери сөз болуп жаткан видео боюнча 2 сөз. Бул окуя 3 октябрь күнү Жалал Абад шаарындагы бир ресторанда болгон. Сөз башынан болсун. 10 күн мурда менин тааныштарым аркылуу мага чыгышып, мугалимдер күнүнө карата корпоративке концертиңизден кийин бир барып ырдап кетиңиз деп суранышты. Мен концерттен кийин чарчап калам, бара албайм десем, мугалимдер аябай суранып атышат дегеннен макул дедим. Менин апам өмүр бою мугалимдикти аркалаган. Кой не болсо да бара кетейин деп концерттен кийим которбой эле келдим. Кечки 22:30 болуп калган, бийик учуру экен. Мени чакырган соң кирип ырдай баштадым. Сахнасы өтө бийик эмес, 3 тепкич эле. Биринчи ырымда эле сүрөткө түшүү башталды. Эми түшүнөм, аябай майрамдап алгандары кучактап, колтуктап, колдун тартып, белдин тартып. Айтор мындай көрүнүштөрдү көрүп эле жүрөсүздөр. Биринчи ырды араң ырдап бүттүм дагы, токтоп алып сурандым. Мындай кылганыңар болбойт эжелер. Өзүңөр тартипти талап кылып жүргөн мугалим болсоңуздар, бул жерден өзүңүздөр бузуп жатасыздар деп. Сүрөткө түшсөңөр, ылдыйкы тепкичтен түшкүлө, мага тоскоолдук кылбагыла деп. Ооба, туура дешти көпчүлүк. Ошол карындашым бир нерсе деп кыйкырып аткан. Көңүл бурган эмесмин. Көбүрөөк майрамдап алса керек. Экинчи ырды ырдап атканда келип, жаныма туруп алды. Сүрөткө деле эч кимди тарт дебей. Мындайча айтканда эмнеге чыкпайт экенбиз дегендей протест кылып. Мен ырымды токтотуп, түшүңүз деп принципиалдуу түрдө сурандым. Кетип атып да сөгүнүп атты окшойт. Мына ушундай окуя. Сахна биз үчүн жумуш орунубуз. Ал жака көрүүчүлөр ыр бүткөндө гана чыкканга акысы бар. Ошондо да колунда гүл болсо. А башка маселелер кат берүү, сүрөткө түшүү жана башка сахнадан сырткары болуш керек. Мен ар дайым концерттеримде суранам, артисттерге тоскоол болбогула, бул биздин жумуш деп. Тойлордо дагы мындай нерсе болбосун деп айтып келгем. Бул көрүнүш алыста отуруп көрүп, ыр угуп аткандарга да тоскоолдук, дегеле чет жактан келгендерге өөн көрүнөт. Артист сахнада иштеп атканда ким болсо да, мугалимби, депутатпы, же ичип алган фанатпы, эч кимдин сахнага чыкканга акысы жок. Бул Ырчыга болгон сый жана сахна маданияты. Бүгүн жүздөгөн хейт комментарий жазгандарды блоктодум. Тигил майрамдап алган мугалим карындашымды туура эмес кылып атканын көрбөй, мени туура эмес кылды дегендер менен бир баракчада болуунун мага кереги жок. 35 жыл сахнада жүргөн адамга сабак үйрөткөндөрдү дагы ушунча жылда 100 миңдеген ыр күйөрмандары менен сүрөтүм болсо керек. Балким андан көптүр. Кеп андай эмес. Көчөдөн же кафелерден учурап калгандар менен убактым болсо түшөм. Болбосо түшпөй кечирим сурап кетишке туура келет. Анткени турмуш мыйзамы ошондой. Бирөөнүн убактысы анын өмүрү. Ар ким өз өмүрүнүн ар бир мүнөтүн өзү каалагандай өткөрөт. Биз барып, бир үзүмүн мага бир дегенге акыбыз жок. Убактысы болсо артистпи же ким өзү эле сүрөткө түшөт, сүйлөшөт, куурашат. Ушул айтарым, менин саясий көз караштарымбы же башка ушундай маселелер үчүнбү жактырбагандар болсо, мен туура түшүнөм. Бул трагедия эмес. Кудайга шүгүр менин позицияларыма. Мен жөнүндөгү ушак кайың сөздөргө маани бербей, ырымды сыйлап уккандар аз эмес. Мугалимдердин корпоративинде 80% ордуларында отуруп,
кол чаап же аркы жакта бийлеп эс алып жатышкан. Мен тигил карындашым эмес, ошол мени колдоп отурган мугалимдерден кечирим сурайм. Ошондой эле ошол корпоративди уюштурган уюштуруучулары бар болгула. Билет сатып пайда көрүп аткан соң бардыгын акырына чейин караш керек. Ошол достор, барын аманчылык жеңет, аман болгула. Sırları elge ötümdü olup gele jatat. Andan dağı sanı boyunca dağı bektin aldığına hazır hiç kim çıkarlı. İlgeri Şerali taytıp kalçı. Bizde bir rejissörümüz ayttılar. Ay şeke, ağışın bir butu aksanımız bile. Baldak menenjür canım. Şeke sen 600 lira, 610, 600 lira dep çıkıp atat. Senin butun soğuk olganda mınçağır jasmağım etsin, oyunu basıp ketip kalmaksın dep. Ayttılar da, ansıganday butun den soğuluğun aman esenine soğulup olsun. Sen oyunu sonunda oyunu batkandırsın bilmeyim ana. Bırak, o 14'ü da çıkargınga uspayt etip otasın da sen, şunçalık bağrına yetişip otasın da. Men bosu jürem şu jegen menen jegestikке жетişe almayın. Anan Kudayım sana ömrümdü uzun kılsın, den sonumdu çın kılsın. Hiç nerseden gem bolma, hiç kaçan ovandorun böksölbösün. Kayra güçösün. Kırgız eli bekti sıylap alalı, bektin ırların uğup alıp kalalı. Bek anı hiç çaka alıp ketpeyt. Bek bizge taştap ketet elge. Bizge dep men de koşagan çıday bolmapman da. Ömürüm uzun bolsun, köp yaşa bek boy. Aman bol. Ben seni jakşı görüyorum. Super Respublika Artisti, komentar Amal Afanov.